13 февралда Улуттук телерадио берүү корпорациясы логотипинин дизайнын жаңылап, бул тууралуу телеканалдын социалдык тармактардагы расмий баракчасынан белгилүү болду. Белгилей кетсек, буга чейин УТРК жаңы логотиптин башка түрүн сунуштаган. Журналисттер ал Бир ТВ Кабул Оган телеканалынан көчүрүлгөнүн аныктап чыгышкан. Ал эми кече күнү социалдык тармактарда жаңыланган дизайн педофилиянын символуна окшош экендиги тууралуу маалымат пайда болду. Бул АККЖ маалыматтын чын төгүнүн текшерип көрдү. 2023 жылдын 13 февралында УТРК Facebooktагы профиль сүрөтүн жаңырткан. Белгилей кетүүчү жагдай, башкы телеканал аккаунтунда сүрөт тууралуу пикир калтыра алган адамдардын тизмесин чектеп койгон. Телеканал бул жолу педофилдердин логотипин көчүрүп алгандыгы тууралуу билдирүүлөрдү колдонуучулар бүгүн жазып чыгышты. Колдонуучулар бөлүшкөн сүрөт боюнча издөөнүн натыйжасында логотип чын эле педофилиянын символу экенин көрүүгө болот. 1993 жылы дайынсыз жоголгон өспүрүмдөрдү издөө боюнча иштеген агенттер аныктагандай, педофилдер жашы жете элек балдардын сексуалдык мүнөздөгү сүрөттөрүн интернет аркылуу таратып жатышканын аныкташкан. Бул тууралуу АКШнын Федералдык иликтөө бюросунун сайтында айтылат. Педофилдер каалаганын көрсөтүү үчүн социалдык тармактарда колдонгон символдорду Федералдык иликтөө бюросу таап чыкканын 2016 жылдын апрель айында маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Материалда символдордун бири тагыраагы 3 бурчтук менен курчалган көк түстөгү спираль 3 бурчтуктун бойловер логотипи катары белгилүү болуп, ал педофилдер тарабынан колдонулары айтылган. Мындай кичинекей 3 бурчтук кичинекей баланы, ал эми чоң 3 бурчтук чоң кишини чагылдырат. Бойловер логотипин эркек балдарды жактырган педофилдер колдонушат. Федералдык иликтөөлөр борбору жогорудагы логотиптерди өлкө аймагындагы укук коргоо органдарына жөнөткөндөн бери документ коомчулукка белгилүү болуп калды. Жыйынтык, жарымы чындык. Федералдык иликтөөлөр борборунун маалыматына ылайык, спираль түрүндөгү көк 3 бурчтук педофилиянын символу болуп саналат. Ал эми УТРКнын логотипинин бир бөлүгүндө спираль түрүндөгү ак 3 бурчтук чагылдырылган.